Кудайдын чакырыгы 5 ноябрь. Анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Сен мени энемдин ичинде токугансың. Мен сени даңктайм. Анткени мен таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет. Аны мен жаным толук түшүнөт. Жер бетинде жашап жаткан ар бир адам кокустан эле пайда болуп калган эмес. Биз жөн гана жагдайлардын натыйжасы эмеспиз. Өткөндүн катасы эмеспиз. Максатсыз эволюциянын натыйжасы эмеспиз. Биз Кудайдын дизайны боюнча жаратылганбыз. Ал эч кимди бип-бирдей кылып жараткан эмес. Жер бетинде миллиарддаган адамдардын ичинде сенин үнүң, көзүң жана жан дүйнөң өзгөчө. Кудай сени жаратканда сенин кайсы убакта төрөлөрүңдү, кандай кыйынчылыктарга чыдай турганыңды, кандай таланттар сенде ачылаарын алдын ала билген. Ал сага эч кимде жок нерсени сиңирген. Бул сенде сен гана аткара турган миссия бар дегенди билдирет. Сени Кудай жараткан. Сен кокустук эмессиң. Башкаларды карап, биз кээде минтишибиз мүмкүн. Мына бул адамдар баарын жакшы кыла алышат. Мен болсо жок. Бирок сенин үй бүлөңө, жакындарыңа, жыйыныңа, коомго керектүү нерсени Кудай сага гана берген. Шектенбе. Шектенүү менен Кудайдын планына шек келтирбе. Дагы бир нерсе, салыштырба. Салыштыруу бул кубанычтын уурусу. Ар бир адам уникалдуу. Сүйүү менен сага салып койгон уникалдуулукту Кудай дагы да колдонуп жатат. Сен тирүүсүң, демек ал сенин тарыхыңды дагы да улантып жазып жатат. Теңир сени жараткан, сени сүйөт, сен өзгөчөсүң, сен керексиң.